Бул жумада жаңы дайындоолор менен бирге бир катар адамдарга кылмыш иштери козголду. Теке айынын 3-үндө Бишкек шаарындагы номер 2 төрөткананын короосунда кош бойлуу аял көз жарды. Учурда эне менен баланын абалы жакшы. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке жана анын үй бүлөсүнө кылмыш ишин козгоду. Шадиев жана анын үй бүлөсү декларацияланбаган мүлккө ээ болгон деп айыпталууда. Теке айынын 3-үндө Сооронбай Жээнбеков ЖРТдан жогорку бал алгандарды алтын сертификат менен сыйлады. Бүтүрүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана ноутбуктар тапшырылды. Жума күнү мамлекет башчы Астана шаарына Казакстандын борборунун 20 жылдыгына карата учуп кетти. Сооронбай Жээнбеков Нурсултан Назарбаевди Астананын 20 жылдыгы жана туулган күнү менен куттуктады. Теке айынын 6-сында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык Көл облусуна 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдыктар менен таанышуу үчүн келди. Анын ичинде Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданынын абалы, жасалып жаткан иштери менен таанышты.